Алато 24 каналы өз көрсөтүүлөрүн өзөктүү маселе берүүсү менен улантмакчы. Биз бүгүнкү берүүбүздү медицинага арнадык. Тагыраак айтканда, акыркы 2 жылдан бери Кыргызстанда остеопат дарыгер деген түшүнүк пайда болду. Бул эмне дарыгер, кайсы органды дарылайт, эмне иш кылат, бул тууралуу сүйлөшүү үчүн студиябызга остеопатия боюнча ассоциациянын президенти жана медицина илимдеринин доктору Усупбекова Бактыгүлдү чакырганбыз. Саламатсызбы? Куш келипсиз студиябызга. Эң эле биринчи сурообуз. Остеопат дарыгер деген эмне дарыгер, буга чейин укпаптырбыз да? Эми бул жаңы медициналык адистик 2 жыл болду биздин Кыргызстанга ушул саламаттык сактоо министрлигинин буйрук менен бекитилген. Остеопатия жаңы адистик адамдын бөлүп жарып, мисалы кардиологдор жүрөктү караса, ал эми артрологдор мисалы муундардын дарылоосун караса, биз болсо кайсы гана проблемасы менен келбесин, бут ооруйбу, кол ооруйбу, баш ооруйбу, бойуна бүтүп атабы, же могу төрөлгөндөн кийин балдарда проблемалары болуп атабы, же кичинекей баланын оорусу барбы, биз кол менен, бул мануальный медицинанын тармагына келет, кол менен диагностика коюп, андан кийин оору баштала электе эле эме профилактика катары эгерде денеде өзгөрүү болсо, оору пайда болбогонго чейин эле ошону диагноз жасап, андан кийин дарылоо менен денени ден соолукка жакындатабыз. Мисалы үчүн мен сизге азыр башым ооруп атат деп бардым. Ошонун себебин биле аласызбы? Албетте, баш оору менен келет. Бирок кээде оорулар унутуп калат. Бир жума мурун, бир 10 күн мурун бутун кайрып алса, 10 күндөн кийин баш ооруйт. Эгерде бир стресс болуп, жумушундабы, үйүндөбү бирдеме болсо, боордун үстүндөгү капсулалардын баары жыйрылат, диафрагма жыйрылат. Бирок 2 күндөн кийин же 1 күндөн кийин эле баш ооруйт. Башка бет. Да, андан тышкары, эгерде бел жактан же мына могу жыныс мүчө жактан да проблема болсо, фасция боюнча 1 жуманын ичинде башка да келет. Ошону менен себеби мээнин үстүндөгү кабык бир чети мээ жактан баш сөөктөрүнө кыпчылса, экинчи жактан мына могу жамбаш сөөккө чейин жетет. Бияктагы проблемалар нерв эмес, мээнин үстүндөгү кабык, твердая мозговая оболочка дейт. Ошол оболочка мояк жака бекилет. Бул жерде жамбаш жакта проблема болсо да тияк баш жак ооруйт. Биз ошо кол менен далилдеп, кай жерде ушул оорунун тамыры кай жер экенин таап туруп, андан кийин дарылай баштайбыз. Негизгиси биякта ролду кол ойнойт турбайбы? Ошон үчүн биздин институтта, Евразия остеопатиялык медицина институтунда биз врачтарды гана үйрөтөбүз. Врачтар 3,5 жылдын ичинде мына ушул колдун сезгичтигин үйрөтөбүз. Кантип мына ошол кичинекей бала болобу, чоң киши болобу, кантип ичиндеги өзгөрүүнү табууну, андан кийин кантип дарылаш керек экенин үйрөтөбүз. Биздин медициналык академияда ушул багытта барбы? Остеопаттарды даярдай турган бир факультет, институт барбы? Жок, врач болуп, медакадемияны бүтөбү, мединститутту бүтүп, медицина адистигин алгандан кийин, ошондон кийин гана анан кийин дагы 3,5 жыл окуйбуз. Колунда анатомия, физиология, клиниканын баары келгенден кийин, андан кийин ошонун негизинде биздин азыр Кыргызстанда жалгыз гана биз врачтарды даярдайбыз. Ушул биздин институт 6 жылдан бери иштеп жатат. 6 жылдын ичинде биз 40 кишини даярдадык. Анын ичинен 10 киши Казакстандын врачтары, 30 биздики болуп атат. Ошону менен эң жакшы адистик. Себеби бул жерде көп бизге оорулар башка ар кайсы адистерге барып келип чарчаганда келишет. Кээде айтат, биз мына жөтөлүп жүрөбүз 1 жылдан бери, 2 айдан бери. Мына могу жыныс мүчөлөрүндөгү проблема менен мынча жыл жүрөбүз дейбиз. Биз ошону эми бардыгын дебесек те 99% жардам бере алабыз. Дарылоосу биз эмнеден улам, мен түшүнгөнүм боюнча эмнеден улам бул жер ооруп атканын аныктап бере алат экенсиз. Дарылоого мындай эме бере аласыңарбы? Багыт жол көрсөтүп бере аласыңарбы? Же башка баягы эле кардиологко дегендей, травматолог ушуларга жөнөтөсүзбү? Жок, өзүбүз эле кол менен эгерде биз таптык, мына 2 айдан бери бул киши жөтөлүп атат десе, биз денени колубуз менен кармалап атып эле табабыз. Бул киши жөтөлүп аткан экен, себеби bunun misali ikinci, üçüncü, birinci, ikinci kavırgaları oradan jılıp ketken eken. Al jılganda mikron gana jılат. Adam özü bunu рентгенде de görünbeyt, özü de sezbeyt. Andan tышкары balkim kandaydır bir mına moğu kursaqın içinde operasiya bolsa, oşo operasiyadan keyin kalgan takçı
такта эми адамдын мына колготкасындай тартканда из калат го, ошондой эле операциялык тактан кийин да ошентип фасцияны тартат. Тартып, балким ошол экинчи кабырганы жылдырып кетти. Биз ошол каяктан келгенин таап, мына могу операциядан кийинки кейсарево болобу, аппендицит болобу, же холецистектомия болобу, себеби бияка жакыныраак холецистектомия. Ошондун тагын иштеп, кабыргалардын ордуна коюп, кол менен сезип, кай жерден баары жылып кеткенден кийин, андан кийин киши ушундай оору алгандан кийин көп болсо 2-3 күндөн кийин эле биз айтабыз 4 күн чыдай туруңуз. 4 күндүн ичинде өзгөрүү боло баштайт, жөтөлгөнү кетиши мүмкүн. Кол менен массаж аркылуу, укалоо аркылуу же кандай? Деп айтууга болбойт, себеби массаждар фельдшерлер жасайт буну. Анан врач массажисттер да бар, бирок биздики болсо ювелирный жумуш. Микрон, сантиметр менен эмес, микрон менен гана иштейбиз. Ошол жылып кеткен, кабырга жылды деген сөз оркоюп чыгып калбайт. Ал миллиметр, бир нече микрон эле жылат да, бирок дем албай калат. Биз ошону сезебиз. Кабыргалар дем алып атат, а бул дем алыштан өзгөчө дем алып атканын табабыз. Мына ошентип остеопаттардын эң мыкты эмеси бул кол менен диагноз жасайт да, анан кийин жардам бере алат. Анан айрым ата-энелер биз студиябызга остеопат врач келет десек, ушул балам көп сөздөргө тили келбей атат, жакшы сүйлөй албай атат дейт да, ошону дагы аныктап бере аласыздарбы? Албетте. Себеби кичинекей балдардын тили сүйлөбөгөнү болгонун себеби көп убакытта кичинекей бала өсүп бараткан убакта эмгектөө этапын өткөзбөйшет. Кичинекей бала жөргөлөй баштаганда турганга аракет кылса, баягы ходунок деп коебу, ошого тургузуп, болбосо турганга аракеттенип, мына менин балам 7 айында туруп кетти деп тургузуп ийишет. Ал эми эмгектөө Ал эртерээк кылат турбайбы көзү балага? Бир себеп. Андан тышкары төрөткөн убакытта эгерде мына могу баш сөөгүндөгү сөөктөр жылып кетип же кайра калыбына келбеген болсо, ошондо да бирок арт жагында, кара курчактагы сөөктөргө бул эме өзгөрүү болсо да бала сүйлөй албайт. Остеопаттык адистикти каяктан алдыңыз? Эгер Кыргызстанда билим бербесе, Кудайдын буйруганы деп коет. 15 жыл мурун докторскийди жасайм деп Москвага кеткем. Ошол жакта ушул докторантурада окуп жүрүп остеопатияны окуттум. Анан ошол жакта 3,5 жыл российско-французский школада окудум. Андан кийин Россиянын дипломун да алдым, Парижге да барып, аякта да дипломду защищать этип келдим. Андан кийин көп эле башка мына бул жерде эмелер турат. Дипломдор чет мамлекет, көп эле мамлекеттерде болдум. Ошол жактагы адистерди ошол эле убакта Кыргызстанда Кудай буйрса бизде да остеопатия болот деп, ошол өзүм окуп жүргөн жердеги адистерди ушул жака чакырып, өзүмүздү институттун биринчи чыккан врачтарынын баардыгына ошол врачтардан окуттурдум. Дүйнөлүк медицинадан калбайлы деп 2010-жылдан баштап институт ачып, Кыргызстанга да ушул адистик келсе экен деп 1 жыл жүрүп атып, 2011-жылы ачкам. Ошондо чоң рахмат ушу саламаттык сактоона илим берүү министрлигинин жардамы менен ушул институт ачылды. Маегиңизге рахмат, кызыктуу маек курдуңуз. Жарандарыбыздагы остеопатия боюнча жаңы маалыматтарды алды болуш керек деп ойлойбуз. Маегиңизге чоң рахмат.